Мен сурам ушул өндүрүштүн биздин конкуренцияга туруктуулугу жөнүндө оюңузду билгим келет да. Мисалы 10 000 дана машина чыккандан кийин ал кимдерге сатылат, кандай болот, же завод курулган бойдон калып калбайбы деген суроону бергим келет. Бул негизинен биз Евразиялык экономикалык биримдикке киребиз. 5 мамлекеттин ортосунда рыногубуз ачык. Ошондуктан жеке гана ички эмес, ошо Евразиялык экономикалык бирликтин ичинде дагы сатууга укуку болот. Ошол жактан потребность бир топ эле бар да, ошону дагы санап, инвестициялык келишимди жеке тарап сунуштап жатканы дагы абзел да. 10 000 дана биринчи этап кандай түрлөрү чыгат автоунаалардын? Жалпысынан 19 түрү белгиленип жатат. Биринчи комплекти чыккан боюнча биринчи, экинчи ал техникалык жакта жана үч тарапта белгиленгенде бекитилет. Азыр жалпы концепциясы каралып атат. А так 19 түрдөгү машина 16 жылдын ичинде ошондой каралып жатат. Сиздерге ушундай сунуштардан Өзбекстан мамлекетинен сырткары Япониядан, Кореядан, башка өлкөлөрдөн дагы Кыргызстанга завод куруу боюнча келгендер болдубу? Буга чейин же мындан кийин келебиз деп? Азыр жана электромобиль боюнча Кытай тараптан сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Россия тараптан электробустар боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө. Бир жылдары Япониядан келген экен, шапкасын сураган экенсиңер, Өзбекстанга качып кетип калыптыр да? Анда сиз жумушта эмес болсоңуз керек эле. Ошол кездеги паракор биздин бюрократ чиновниктердин айынан биздин Кыргызстанга завод курам деп келгендерди биз өз учурунда шапкасын сурабай колдоп турушубуз керек да. Рахмат. Мына автозавод салып аткан боюнча азыр чыгып сүйлөгөн баяндамачы. Мага кагаз жүзүндө кандай автоунаалардын түрлөрүн жөнөтүп койгулачы. Кыргызстандын экиси менен тикөө каптап кетпесин. Мындай кандай сулуулукта чыгат, ошолорун бир көрүп коюшубуз керек. Рахмат.